Барс Медиа тартуулайт. Ассаламу алейкум ардактуу көкбөрүш сүйүүчүлөрү, жалпы кыргыз журту, мына биз бүгүн Сокулук районундагы Белек ат майданындабыз. Белек ат майданында Чүй областынын жаштар жана муундар арасындагы ынтымактуу Чыңдоо кубогу турнири өтүп жатат. Ал эми бул турнирди уюштуруп жаткандар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Бактыбек Кемелбекович өзү баштап уюштурулуп, мына 30 мартта турнир башталды эле. Бүгүн турнир жыйынтыкталганы турат. Ал эми турнирге жалпы коюлган баш байге 1.250.000 сом. Мына ушул байгеге бүгүн 8 команда калды. Жалпы 31 команданын ичинен сурулуп чыккандар 8 команда. Кимиси байгеге жетет, кимиси биринчи орунду, кимиси экинчи, үчүнчү орунду алат. Аны эч качан биз азыр айта албайбыз. Анткени оюн өтө кызуу жүрүп жатат. Оюндагы эр жүрөктөр, балбандар чыныгы колдоруна ушундай бир нерсени кармаса кычкачтай кармап жула качкан чыныгы кыргыздын мырзалары өзгөчө оюн көрсөтүп жатат. Анан айта кетчү нерсе, бул жерде жалаң гана жаштар эмес, 50 жаштан жогорку дагы биздин аксакал көкбөрүчүлөрүбүз да ойноп атат. Biz şu Gökbörü Federasyası 30 Mart'tan bugün 3 April'e çeyin çoğun işçara ötkörü atağız. Buga çeyin şu Çүй oblasında bardık rayonlarda jetekçileri şaylap. Men gelgelmede 2 yıl oldu. Oşundan beri 8 rayonda, har bir rayonda jetekçi şaylap. Çүйdün şu Gökbörü'nün içinde elin arasında ынтымақты бекемдөө максатында иш-чараларды көп өткөрүп келатабыз. Ушу акыркы 2-3 айдын ичинде ушу биздин Чүй областында ушу муундар арасында дагы ынтымақты бекемдөө максатында бир топ иш-чаралар болду. Аны ар бир муунун жетекчи лидерлери чыгып, ушу Кыргыздын улуттук оюну Көкбөрү менен бир жакшы ынтымакка келип атышат. Анан ушу биз дагы Көкбөрү Федерациясы барып, бардык жерде катышып, алардын кылып işlerin götürüp dаңазалап келдик. Анан ушу биз буга чейин ушу 2 ай мурун пландаштырып, Норуз 21 мартка дайынданганбыз. Бирок ал учурда билесиздер, биздин Кыргыз Республикасынын деңгээлинде чоң Норузда Көкбөрү оюну бар. Ошол оюн көлдө өтүп калды. Анан бул жерде дагы райондун иш-чарасы өтүп калып, ушу 30-дан 3-үнө чейин жылып калды. Биз эми 30-тан баштаган ишибиз мына бүгүн жыйынтыктоочу финалисттер чыгып атат. Андан тышкары ушу маданий иш-чаралары болгон жатат. Бул биздин ойноп аткан бүгүнкү кылып аткан иш-чарабыз бир гана максат. Сарыөзөн Чүй элинин жаштар муундар арасында ынтымакты бекемдөө максатында ушу Кыргыздын улуттук Көкбөрү оюнун өткөрүп, бир ушул жерге бүгүн чакырып, бардык муундарды бир дастаркан үстүнөн чай ичип, бир жакадан баш чыгарайлы, бир жеңден кол чыгарайлы деген үмүттө болуп атат. Ушул иш-чара оюнга жаштар арасынан 16 команда катышты. 40 жаштан жогору 9 команда катышты. 50 жаштан жогору 6 команда катышып, ушу биздин максатыбыз көкбөрчүлөр Чүй областына көтөрүү максаты. Кыргыздын улуттук баалуулуктарын көтөрүү максатында ушу Кыргыздын улуттук оюну Көкбөрүнү Кыргызстанда эмес, ушу дүйнө жүзүндө азыр дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болуп атат. Кандай гана даңазаланып атат. Биз ушул менен сыймыктанып,
ар бирибиз ушу кыргыздын баалуулуктарына басым коюшубуз керек да. Ошонун ичинде биз дагы Көкбөргө салымдар салып келатабыз. Ошонун ичинде эле бир гана мына жаштар муундарына айтып кеттим. Ынтымакка келгенде Көкбөрү менен келип атышат. Көкбөрү ойноп, Көкбөрү тартып, ошол жерге баардык ар бир муун өздөрү 500 сомдон 1000 сомдон чогултуп, бүгүн ошол жерге тигилген палаткаларды ошо муундун жигиттери келип, өзүбүз кызмат кылабыз, элди тосуп, бир жакшынакай сыйыбызды беребиз деген ой болуп атат. Бүгүн өзүңүздөр көрүп турасыңар, кыргыздын улуттук баалуулуктарынын бири кыргыздын улуттук оюну Көкбөрү оюн болуп атат. Биз 5-6 жылдан бери улуттук долбоорлорду жасап, ушу улуттук баалуулуктарды элге жайылтып даңазалап келатабыз да. Мына ушул бүгүнкү биз даңазалай турган кыргыздын улуттук оюну Көкбөрү Чүй областынын жалпы райондорунда ушул Көкбөрү федерациясы уюштурушуптур жогорку деңгээлде. Биз ушул уюштуруу иштерине бир улуттук өзөктү берип катышып атабыз. Бул Көкбөрү оюну кыргыздын кыран шерлеринин оюну, мына ушул бир жигиттик өнөрдү бир даңктайлы деп атабыз да. Биздин максат тилегибиз ушул. Таймашка жалпысынан Чүй облусунан 31 команда катышып, жаш, орто жана улуу муун болуп 3 категорияга бөлүнгөн. Жаштар арасында 16 команданын ичинен мыкты болуп Жайыл районунун командасы табылды. 250 000 сом алтын медаль жана кубок менен сыйланды. Ал эми орто деп эсептелген 40 жаштан жогорку командалардын ичинен Аламүдүн району мыкты болуп чыкты. 50 жаштан жогорку көкбөрүүчүлөрдөн биринчи орунду Сокулук району илип кетти.